деп Осмонакы Нұрайдың шығарған деп елем, сізге мен подарка қылайын шын мына байкемнің атынан шын оқып келіп алыңыз. Чоң рахмет. Осы үшін ордын сіз басыңыз, еліңіз жұртыңыз тыныш болсын, ішіңіз игілікті болсын. Masalan, Usubалиевдин жетекчилиги астында Кыргызстан агрардык өлкөдөн индустриалдык агрардык республикага чейин өсүп жетилди. Ушул мезгилде Кыргызстанда көптөгөн ГЭСтер салынды, завод, фабрикалар, социалдык жана маданий жайлар курулду, жаңы жерлер өздөштүрүлүп, айыл чарбасы ырааттуу өнүктү. Бишкек шаарынын Борбордук аянтындагы, анын тегерегиндеги ажайып имараттар, кала четиндеги 100 миңдеген калк жашай турган кичи райондордо анын жеке көзөмөлү менен курулган. Ошондон улам эл оозунда Ордо каласынын башкы архитектору деген образдуу ысым ыйгарылып тарыхта калды. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон жылдары да эл ишенимине ээ болуп, Кыргыз парламентинин жаңы шартта жаңы нукта калыптануусуна жана андан ары өнүгүшүнө бараандуу салымын кошуп келди. Айрыкча өлкөнүн жаратылыш байлыктарын, анын ичинде суу ресурсун сарамжалдуу жана өз багытында пайдалануу жаатында жигердүү аракеттерди жасап, суу кодексин иштеп чыгуу жана кабыл алуу демилгесинин башында турду. Азыр дагы өз маанисин жоготкон жок. Ошону менен бирге Турдакын Усубалиев өлкөнү жетектеп турган маалда Теңир тоонун бермети Соңкөлдү соолуп калуудан сактоо, башынан Кыргыз жергесин кайып аккан Сары Жаз менен Каркыра дарыяларынын суусун Ысык көлгө буруу, Сары Жаз дарыясына ГЭС каскатын куруу сындуу ири долбоорлор иштелип чыкканын жакшы билебиз. Ал киши ак ниет, адал эмгек менен кылымга тете жашап өттү десек жаңылышпайбыз. Майдачылыктан өйдө турду. Кандайдыр бир ичкүйдүүлүктөн, көрө албастыктан оолак болду. Бийликтин бийик сересинде турса дагы өз даражасына манчыркабады. Бийлик мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышып, өз көмөчүнө күл тартууга, өз кызыкчылыгынын артынан кубалап, байлык топтоого, көр дүйнө чогултууга азгырылган жок. Кыргызстан деген жүрөгүн жана элдик, ыйык, улуу мүдөлөрдү эч нерсеге алмаштырбай жашап өттү. Ошондон улам ал кишинин Кыргызстандын өнүгүшүнө сиңирген эмгегин эскерип, ага тургузулган эстеликтин ачылышына келген бардык жарандарыбызга чын дилимден ыраазычылык билдиргим келет. Турдакын Усубалиев сындуу кыргыз элинин чыгаан уулдарын такай эскерип туруу, ал кишилердин жеке туугандары жек жааты үчүн эле эмес, жалпы эл журт жаңы муун үчүн өтө маанилүү. Ал кишинин өтөлгөлүү өмүрү менен өрнөктүү ишинен ала турган сабагыбыз али арбын. Турдакын Усубалиевич өмүр бою жакшы адам бойдон калды. Ал баарыбызды суктандырган наркын сактап, сынын бузган жок. Турдакын Усубалиевич бийлик менен дөөлөттү көтөрө билген, сабырдуу, абийирин таза туткан эң жөнөкөй инсан эле. Дагы бир жолу урматтуу Турдакын Усубалиевич, сизге башыбызды ийип таазим этебиз. Элибизде сиздей улуу инсандар арбын болсун, өлкөбүз туруктуу өнүгүп, мамлекетибиз күчтүү болсун.